алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими тынчтык болсун. Биз азыр Иордания мамлекетиндебиз, Палестина менен чектешкен. Мындайча айтканда, силерге түшүнүп бергенде, Ош менен Андижандай ортосунда жакын граница болуп экен, же болбосо Баткен менен Пакистан дейбизби, же болбосо Кордай. Биздин бар неме ортосунда жакын чектешкен жакта ушундай мындай. Бул жакта жалаң медикаменттер, бул жакта тамак аш албайт экен. Эң керектүү нерселер мынакей. Кандай нерсе керек болсо, жанагындай наркоз бере турган, гипс бере турган баардыгы ушул жактан жыйналып, анан бул жактан КАМАЗ менен кирип кетет экен. Мынакей биринчи аманатты алып келдик туугандар. Биз аманатка 12 миллион Кыргызстандан чогулган. Азыр бул жерге биз 30 миң 40 миң доллардай эле алып келдик. Андан кийин дагы эмне керек болсо ошого жөн эле акчаны коротпой, эмне керек пайдалуу нерселер болсо ошону жазып берсе, бирдин жылдан кийин дагы учуп келебиз. Дагы учуп келип кайсы нерселер жазып келген болсо, ошолорду пайдалуу нерселерди киргизебиз. Азыр алып келген талептердин баардыгы бизде, мынакей. Азыр биз ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 палет алып келдик. Андан кийин Кудай буйруса, кийинкисин дагы отчет беребиз. Бир фурамен алып келебиз деген ниет коюп атабыз. Кудай буйруса ушул фурамен алып келсек, ошодон эле запчет этип, сразу Кудай буйруса Палестинага киргизе беребиз. Аллах Таала ким берген болсо, Аллах Таала эселеп берсин. Аллах Таала барыңа жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Аллах Таала барыбыздын ниетибизди көрүп турат. Палестина Аллах Таала жеңилдик берсин. Аллах Таала жеңиш берсин. Палестина элине жардам бериш үчүн не обязательно мусулман болуш шарт эмес экен. Ага адам болсо эле жетиштүү экен да. Себеби Лев Толстой айткан экен, сен кайгыны сезип жатсаң, сен анда адам, сен кайгыны сезип жатсаң, анда тирүүсүң. Башка бирөөнүн кайгысын сен сезип жатсаң, сен анда адамсың дейт. Адамгерчиликтер мынакей мусулман эмес мамлекет Британияда, Голландияда, Францияда адамгерчиликтүү адамдар бар экен да. Болбой эле мына Палестина токтоткон деп чыгып атат. Ошого карабастан биздин кыргыз элинде кыжалат болуп аткандар бар, көрүп видеолорду жүрөгүнөн канжалап аткандар бар. Ошолор 20 сом, 30 сомдон чогулган акчалар ошо 12 миллион. Ошо аманатты жетти мына. Кудай буйруса дагы башкасын силерге отчеттер көргөзүп турабыз. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Иордания мамлекетинен салам. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам